Окуу жылы аяктап билим берүү мекемелеринде кечиктирилгис ремонт иштери башталуу алдында турат. Министрлик ата-энелерден каражат топтоого тыюу салган менен мектептеги муктаждыктардын ордун жаба турган каражаттын булагы али күнгө чейин айтыла элек. Айрым мектептер адатка айланган чогултмайларын баштап жибергендигин депутат Эрулан Көкүүлов Жогорку кеңештин олтурумунда ачыктап, бир нече мектептин атын атап өттү. Кээ бир мектептердин жанакы ремонтко чогулткан акчасын карап көрсөк, анан ошол мектепте окуган окуучуларга көбөйтсөк, жаңы мектеп салып кое турган, жыл сайын жаңы мектеп салып кое турган акча чогулат да ошолордон. Кече Жогорку кеңештин олтурумунда депутат Эрулан Көкүүлов айрым мектептер дагы деле мектептин ремонтуна деп окуучулардан акча топтоп жаткандыгын айтып чыкты. Факт иретинде бир нече мектептердин атын атап өттү. Жалал Абад областында Таш көмүр шаарынын номер 1 мектеп ремонтко 500 сом чогултуптур. Ош областында Кара Суу Жумаев мектеби 200 сом ремонтко, жана социалдык турмушу жакшы үй-бүлөлөргө демөөрчү болушуна суранып 2000-4000 сомдон чогултуптур. Ысык Ата районунда гидростроитель мектеби ремонт 500 сом, күзөт 200 сом. Бишкек Келечек номер 87 мектеп ремонт үчүн 200 сом. Токмок номер 9 мектеп ремонту жана күзөт үчүн 1000 сом. Токмок номер 1 мектеп ремонт акча чогултуу 200 сом. Бишкек шаарында 29 мектеп гимназия класстык фонд үчүн 8000 сом. Енесай 21 мектеп ремонт 500 сом. Ош КБК Барпатында мектеп 200 сом. Бишкек шаарында номер 61 мектеп ремонт үчүн 500 сом. Жалал Абад областында Сузак районунда номер 29 Талап Муратов атында мектеп 1000 сом мектеп фонду. Жалал Абад шаарындагы 7 мектеп фонд үчүн 800 сом. Белгилей кетсек, билим берүү жана илим министри Канибек Иманалиев кызматына киришип жатып, мектепке ата-энелерден акча чогултууну токтотобуз деп убада берген. Демилге президент тарабынан да айтылган. Бирок аталган каражаттын орду кандай жол менен кайсыл булактан алынары белгисиз бойдон. Окуу жылы аяктап калгандыктан айрым мектептер адатка айланган чогултмайларын баштап жиберген. Директорлор ортодо колу буту байланган абалда калдык дешет. Негизинен мектептерге акчалар айлык өкмөттөрдөн дагы окуучулардын санына каралып, ремонт мезгилинде акчалар жетишпеген мезгил болуп калат. Ремонт өз деңгээлинде өткөрүлбөй жатат. Жана ошондой эле ата-энелер камкорчулар кеңешинен 1 сом акча да топтолбогондуктан, айлык өкмөт да карабагандыктан кээ бир мектептердин акыбалдары ушул мезгилде ремонттун акчалары жетишсиз болуп, ремонт өз деңгээлинде өткөрүлбөй жаткандыгын баса белгилей алам. Ата-энелерден чогулган акча негизинен мектептин чарба иштерине, коопсуздук үчүн кароолчу коюуга, анан майрамдык салтанатта балдарга белек берүүгө коротулат. Албетте, чегинен ашып өзүнө чоң белектерди арнап алган мугалимдер дагы табылат. Андыктан президенттин тапшырмасын толук аткарып, ата-энелерден акча чогулбоо үчүн бул каражат республикалык бюджеттен каралганы туура болмок. Тазалыгына жана охранасына жана башка санитар жактан бар жактарына акча бөлүнбөсө. Азыркы күндө ошолор ата-энелерден, ар бир ата-энелерден 200 сомдон 300 сомдон чогултуп, өздөрүнүн керектери үчүн ошолор жабып жатат да. Бала бакчаларда, мисалы, Ош шаар боюнча айтсам. Азырынча мектептердеги чарба ишине канча сумма керектиги так айтыла элек. Буга чейин мектептин ремонтуна деп ар бир баладан 500 сомдон 2000-3000 сомго чейин чогултулуп келген. Жылдыз Хапарова, Жаныш Тообаев, билим жаңылыктары.